ар дайым адам өзүнүн оюн өзгөрткөнгө, адам өзү өзгөргөнгө ар дайым адамда мүмкүнчүлүк бар. Мен ооба кечээ күнү кийинбей эле жүргөм. Ооба, мен ачык эле айтам, мини юбка кийип жүргөм. Чачымды түрдөп боетип эле кой берип жүргөм. Декольтем деле мындай өзүмө каалагандай ачык болчу да. Бирок эми ал кечээ күнү болчу. Ооба, кечээкү күн ал мен кечээкү күндү эгерде кайрып ала турган болсом, канчалаган көз өтүп кеткен адамдардын деле өзүмдүн жакындарым өмүрүм сактап калганга бир нерселерди кылат болчумун, туурабы? Өтүп кетти да, болду, өттү. Мындай жамандык, жакшылык менен гана биз ошону салыштырып кой беришибиз керек да. Бүгүн киммин мен? Мен бүгүн киммин? Мен бүгүн бирөөгө жаман сөз айтпаган, бирөөнүн мындайча айтканда, билбейм, внешностине, сырткы келбетине сын такпаган адаммын да. Мурун ооба мен деле сын такчумун. Ооба. Бирок мен бүгүн өзгөрдүм да. Мен бүгүн киммин жана эртең мен ким болом? Эртең мен бүгүнкүдөн дагы жакшы эне болгум келет, пенде апа болгум келет, Аллах таала мага пенде, жакшы пенде болгум келет дегендей. Бүгүн киммин, ошо бүгүнкү адамдын баягы ой жүгүртүүсүнө караса сүйлөшсө деди. Мен мисалы үчүн арабтын кийимин азыр кийип турган жокмун, көрүңүздөр, Италия көйнөгү. Мындай Европа кийимдерин болсо көчөдө баардыгы эле кийип жүрөт эми. Рубашка, юбка, жоолук болсо түрк тилинде бул жактар кандай немелер жазылып турат, белек кылып беришти. Болгону эле мен мойнумду жаап алдым. Болгону эле ошол.